Телевидение жана радио ар бирибизге өлкөдөгү маалыматты жеткирип, жашообузду жандандырып турат. Анда иштеген кызматкерлер окуяны жалпы коомчулукка жеткириш үчүн күнү түнү эмгектенишет. Ошондуктан теле жана радио тармагында иштеген кызматкерлердин күнүмдүк жумушу өзгөчө мааниге ээ. Учурда эл телевиденияны көрөбү? Дегеле телевидениянын жоопкерчилиги эмнеде? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө телевидение жаатында иштеген кызматкерлер келген эле. Алар оозду күтүп калган маалы студиябызга чакырып, маекти уланталы. Ал үчүн 40 жылдык эмгеги менен телевиденияда режиссерлук кызматты өтөгөн Рабиха Алыбаеваны, ошондой эле 20 жыл телевиденияда иштеген Алтынай Арстанбекова жана ошондой эле ЛТР телеканалынын кабарчысы Салават Эркетаева бүгүн биздин студиябызга келишти. Чындыгында учурда телевидениянын саны көбөйдү, мурдага салыштырмалуу. Ошол эле учурда журналисттер, кызматкерлер көбөйдү. Бирок эмнегедир баягы алардын алып баруу, иш алып баруусу бир аз өзгөрүү. Анан ошондуктан телевидениянын жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылалы дедик. Анан сизден баштайынча эжекеси, телевиденияга алгачкы кызматка киргендеги учурларыңыз, канча жыл эмгектендиңиз, кайсы телеканалдарда иштедиңиз, мына ушундан баштайлы. Мен жаш кезимден эле аябай кыял кеч болуп, ушундай бир телевидениеде иштесем деген бир таттуу кыялдарым 72-жылы ишке ашканда, демени кесипти тоголуктап алып, ал убакта деген телевизор жаңы чыккан жылы кара черно-белый болуп чыккан да. Анан кийин Тамара Жаманбаева эжелер, Тамара Бакиева деп, Роза Рыскелдинова, Тамара Елсиетова, ошол эжелер чыкканда, ошолор туурап жөн кыялданып, күскүндү карап алып, ушундай кыялдар менен эме кылгам да мен. Анан кыялдарым ишке ашып, телевиденияга мунараны карап алып эле мечтать этчимин да, кыялданып, мен жетем, ушул мунарага жетем депчи. Мен биринчи тепкич жардамчы режиссердон баштадым ишимдичи. Жардамчы режиссер астында жүрөсүң. Ал убакта бизде деген азыркыдай, мына силер азыр сону иштеп атасыңар телевиденияда. Бүт баары шарттар түзүлгөн, укмуштуудай камералар, укмуштуудай монтаж, бүт баары сонунда. Ал убакта деген биз деген бүт сүрөттөр менен иштечүбүз. Жалаң сүрөттөр менен. Декорациябыз да жок. Эптеп септеген эле бирдемелер. Чоң камералар, Чоң камералардын алдына титр деп коет, титрга сүрөттөрдү коюп, раскадровка жасачубуз. Анан кийин кулагыбызга наушникти илип алып, наушниктерибиздин узундугу 20 метр. Үстүнөн режиссер кыйкырат. Ал сүрөттү дейт, аласың. Мисалы Алы Токонбаев жөнүндө программа болуп атат да. Алы Токонбаевдин сүрөттөрүн коюп алганбыз. Тиякта диктор сүйлөп атат закадровый сүрөткө. Анан биз ошого карата сүрөттөрүн коюп турчутурбайсыздарбы? Коюп алып атабыз. Анан кайра кадр дикторго барат. Монтаж деген жок. Анан узкий пленкалар менен иштечүбүз. Бардыгы түз эфир болчу дейт, Анан кийин мен ошол убакта помощник болуп, жардамчы болуп иштеп жүрүп, монтажды мен ассистент болуп анан эмеге чыктым да, көтөрүлдүм бир тепкичке. Көтөрүлүп ассистент режиссер деп коет, режиссердун ассистенти болуп калдым. Ошондо биз узкий пленкалар менен монтаж, откистовка деп коет, ушулор жасап үйрөндүк да. Чоң пленкалар менен иштедик. Андан кийин билесиңер, кассета менен иштей баштадык. Чоңураак ВХС кассеталар менен иштей баштадык. Андан кийин барып ушинтип жылып отуруп азыр биздин техникабыз. Мурдагы кезге салыштырмалуу сиздин айтымыңызга караганда азыр өтө эле жеңил. Азыр менимче жаштарга иштөө аябай сонунда, себеби деген бүт техникалар өзгөрүлгөн. Кичинекей кассетага тартканда кайра загон жасап кечке отурчубуз. Ар бир минутасын загон кылып отур. Азыр флешканы салып коюп эле, никакой загон жок,
Мына орто муун катары сизди чакырып алдык эжекеси. Анан буга чейин билем 20 жылдык тажрыйбанын ээсимин деп айтып каласыз журналистика жаатында. Ошол 20 жыл аралыгында кайсы телеканалдарда иштедиңиз? Кайсы багыттарда иштедиңиз? Көбүнчө кандай көрсөтүүлөрдү алып бардыңыз? Так санасам 21 жыл болуптур. 97-жылы окуу жайым бүтүп эле, жогорку окуу жайым бүтүп эле, анан Рабига эже тааныш аркылуу келсе, мен сынактан өткөм. 20-30 адамдын ичинен жалгыз мен жактырып, анан дикторлукка алышкан. Мен ошо дикторлуктан баштагам. Эже сыяктуу эле мен дагы көп тепкичтен өттүм, дикторлуктан чоң кызматтарга чейин жеттим. Бирок деген менин ушул дүйнөгө келгендеги эң негизги максатым ушул журналистика экен. Чоң жетекчи болгум келбейт. Бирок Рабига эжеге окшоп мен дагы жанагы бешик боом КТРден башталган. Себеби дегенде КТР азыр деген көп телеканалдарда иштеген азыркы бүт чыган журналисттердин жакшы мектеби болуп калган. Жакшы мектеп дагы деле. КТРде иштеп жүргөндө илгери бир эле жеке канал бар болчу. Пирамида деген. Андан кийин Пирамида менен эле КТР бар болчу. Кыргызстанда 2 эле канал болчу. Азыр силер таң калып атсаңар керек аны угуп алып. Андан кийин Коорт деген канал ачылды. Орусча 5-канал. Орусча чечмелөөсү Кыргызско общественное образовательное радио и телевидение. Ошо билим жаатына көп ыктаган канал болчу. Жакшы канал болчу. Көп ошол КТРден чыккан көп адамдар ошол жакта иштедик, журналисттер. Андан кийин ошол 5-канал болуп өзгөрүлдү. Коорт азыр 5-канал, мурдагы Коорт канал болчу. Андан кийин ошол интерньюс эл аралык уюму бар, ошол жакта иштедим. Мэрияда иштедим, көп жакта иштедим. Мен баягы 21 жылда бир жерде отура бербейсиң да. Иш которушуң керек болот, бирөө чакырат, бирөө жаман бир аз туура эмес сүйлөп койсоң же болбосо бетке айтып койсоң айдап чыгат дегендей, кээде өзүң деген кетип каласың, мен иштебейм биякта деп. Ошондой күндөр көп болгон. Анан көп жактарда иштедим. Баткен областтык телекомпаниясына жөнөтүштө журналист деген солдаттай болот экен да, каяка бар десе барып иштей берет экенсиң. Ата энем барбаган жакка барып иштедим, Баткенди көрүп келдим. Акыркы күндөрү ошол эркин, көз карандысыз элдик журналистикага ыктап калдым. Себеби дегенде башыман көп нерсе өттү. Жана жеке канал дегендер дагы мен үчүн, башка журналисттер үчүн билбейм, бирок мен үчүн анча ылайык эмес экен. Анткени жеке каналдын дагы бир кожоюну болот. Ал кожоюндун дагы душмандары болот экен, достору болот экен. Ошол кожоюнга жакканды чыгарат экенсиң, жакпаганды чыгара албайт экенсиң. Ал мага жакпайт. Келиңиз саламат. Жаш журналисттердин арасынан сизди чакырып алдык. Андыктан сиздин дагы иш тажрыйбаңызга бир аз көңүл бөлөлү. Канча жыл болду иштегениңизге, кайсыл жаатында иштеп жатасыз? Рахмат сизге. Мен ЛТР мамлекеттик телеканалынын жаңылыктар бөлүмүндө иштейм. Быйыл 6 жыл болду. Башында 2013 жылы эле окууну ошол Жусуп Баласаган атындагы университетте окуп бүтүп келгем. Эмне үчүн жаңылыктар, башка маданият же башка тармакта иштегим келбейт, өзүм атайын жаңылыктарды тандап алгам да. Жаңылыктардын ошол иши күн сайын өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды ыкчам элге дароо жеткирүү болуп саналат. Мага өзүм ошол жаңылыктарды жеринен көрүп, кандай чалыш керек, ошолорго аябай ынтызар болдум. Өзгөчө эмнеси менен тартып турат ушул телевиденияда иштөө? Жумушум эмнеси менен жагат? Жаңылыктар өзгөчө ыкчам бергендиги менен, анан тез элге жеткирүү, ошол окуянын маанилүүлүгүн элге жеткирүү менен өзгөчөлөнөт деп эсептейм. Ошонусу менен жагат. Калчалар басым. Телевидениянын негизги талабы эмне болот? Эң биринчи талабы бул эми ошол болгон реалдуу көрүнүштү көрсөтүш керек, өзү талабы. Бирок ал талапка Кыргыз Республикасындагы бардык эле массалык маалымат каражаттары жооп бербейт. Эже иштеген, мен иштеп кеткен КТРди алалы. КТРдеги көрсөткөн нерсе менен биздин жашообуз эки башка болуп атпайбы? Анан мен ойлойм ошол эң биринчи талап реалдуу турмушту гана көрсөтүш керек да. Жакшыны жакшы деш керек, жаманды жаман деп көрсөтүш керек. Негизги талабы ошол. Негизги талабы ушинтип болуш керек деп ойлойм да менчи. Анан сиздин келген учурдагы баягы режиссерлук абал телевидениядагы, анан азыркы кездеги өзгөрүш жөнүндө айтыңызчы. Чоң өзгөрүүгө туш болдубу? Кыйын режиссерлор менен иштешип калдым да. Кимдер менен иш алып бардыңыз? Мисалы Балташ Кайыпович, Амантай Ниязалиевич,
Орузбек Чолпонкулов, Латипа Календерова, Турсун Исаева, Сагида Бакирова, анан кийинки Майраш Сагынова, Айманбетова Ырыс, ушундай Нуралы Турапов, режиссера деген мен мисалы биз кадрдын сыртындагы адамбыз. Мына силер чыгып атасыңар, а биз көрүнбөйбүз эч кимге. Эң түйшүктүү сиздерде. Чынында мен өзүмдү мындай пультта отурганда бир капитан корабль эсесчимин. Бир чоң корабльди башкарып кетип аткан. Ооба, туура. Ушундай өзүмдө ушундай бир толкундоолор болуп, сыймыктанып, ушундай эме кылчумун да мен. Карачы кандай жерде отурам. Миң сандаган кнопкалар, ушуларды башкарып атам. Мен кыйынмын деген бир сезим менен иштечимин да. Эже павильонный съемки деп коет, анан выездные съемки деп ошол эже көбүнчөсү режиссер болуп, павильонный съемкилердеги студийный съемкаларды жасаган да. Салават экөөбүз болсо көбүнчөсү сыртта выездные съемки деп коет, ошол сыртка барып, кайсы жерде кандай иш чара болсо ошону тартып жүргөнбүз да. Ошол эми сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн толуктап кетейин дедим. Жакшы, келиңиз. Бизде суроо бар экен бул жакта. Суроолорго жооп алайлычы. Мисалы түз эфирде жаңылыктарды алып баратканда адашып кетсеңиз эмне кыласыз? Мисалы үчүн менин тажрыйбамда мен өзүм адашкан эмесмин. Себеби дегенде мен өзү аябай так жүргөн адаммын. Орусча айтканда четко жазайм бар жоктун бардыгын. Бирок жанагындай эмеде аппаратныйда эже режиссер болуп турат атпайбы? Ал жакта да режиссер бар. Ошол режиссердин жанында жанагы суфлерду кетирген бала бар да. Анан бир окуяны айтып берейин. Ал бала жаш бала экен дагы, бойдок экен дагы, анан түнү менен баягы кечеде жүргөн окшойт да, кыздар менен свиданияга барганбы билбейм. Анан ошол эртең менен күндүзгү чыгарылышта түз эфирде чыгып сүйлөп атсам эле жогору кетип бараткан суфлер ылдыйга түшүп кетти да, бар жоктун баары тапырап элечи, сөздөрүм баары түшүп кетти. Анан эме кылган жокмун, кечирип коюңуздар деп туруп эле мындай көзүм чекчейип калды да, эмне болду деп түшүнбөй таң калып калдым. Мен таң калган эмоциям чыкты да эфирге. Анан таң калып эле эсиме ойлонуп кечирип коюңуздар деп туруп эле анан баягы кагаздан эле окуп кеттим да. Анан мурда жаттап жүргөм, диктор болуп жүргөндө ошондо мындай өзүмдү жоготпой, эсим болуп жатып калбай, кагаздан эле окуп, керек болсо баягы Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев деген сөздү мен күн сайын сүйлөйм да, күн сайын айтам, ал уже жатка болуп калган да, мен жаттап калгам. Ошон үчүн карасаң эле Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев деп мындай сүйлөй бересиң, анан азыраак карайсың, телевизорду карап, камераны карап, Бул да бир ыкмадан чыгуунун бир жолу. Бир жолу эми. Келиңиз, кошумчалайын дедиңиз окшойт. Ошол жаңылыктарда эгерде телевизордон көрүп атканда алып баруучу кагазды карап окуп баштасан да билиңиздер да, суфлер иштебей калды депчи. Суфлер иштебей калып, Бул сыры дебейсизби? кагаздан окуп баштады деп. Бойдок бала свиданияга барган болчу. Кийинки суроо бизде. Азыркы учурда телеканалдардын саны чындыгында 60тан ашуун. Ошол телеканалдардын көбөйүүсүнө сиздин көз карашыңыз кандай? Сиз жалаң гана телеканалды айтып атсаңыз керек, бирок Маданият жана маалымат министрлигине 500дөн ашык массалык маалымат каражаттары катталган да, жанагы санариптке киребиз депчи, 500дөн ашык. Анан биринчиден баягы атаандаштык болсо, мен жакшы, жок мен жакшы, сагарында мен жакшы деп бири-бирин карап атаандашып иштеген жакшы. Атаандашып иштесе жакшы көрсөтүүлөр чыгат. Жана ошо атаандашып отуруп чындыкка жетебиз да, мага ошол жагат. Ал эми көбөйүп кеткендин жаман жагы дагы бар. Көбөйүп кеткенде жана кадр керек да. Журналисттер керек, алып баруучулар керек, операторлор керек дегенде, монтажерлор керек. Ошол журналистиканын жашарып кеткен дегенде. Баягы журналисттер көп жетишпей калган сыяктуу. Ошондуктан жанагы Салават айтып кеткендей, кээ бирлер вузда окуп атканда эле иштеп баштайт да. Толук билим албаса дагы иштеп баштайт. Анын бир жагы жакшы. Ар бир медалдын эки жагы болот дегендей, ошол окуп жүргөндө иштеген кайра жакшы, анткени жалаң окуп бүтүп Салават сага тийиштирип айткан жокмун. Катуу тийсе кечирим сурайм. Жалаң окуп жүрүп, анан кийин мен диплом алып келдим дегенде көп окуучуларым бар болчу. Ошо дипломду алып келгенден кийин карасаң, деңгээл таптакыр эме да, мындай текст жаза албайт, өзүнүн атын айта албайт, ушундай да. Анан кийин бул деген жаман нерсе. Ошол окуп жүргөндө эле аралашып, уже биле бериш керек да, телевидение эмне, гезит эмне, сайт деген эмне деп ошо журналистикага аралашып жүрө бериш керек. Бүгүнкү күндө ошо бизде 60тан ашуун телеканалдар бар. Анан
ушул телеканалдарды мисалы баардыгы ушул Бишкек шаарына орношуп, мындайча айтканда ордо болуп алды да. Себеп дегенде биздин элет жерлерде телеканалдар жок, чынын айтканда. КТРК башка аймактарда, мисалы тоолуу аймактарда иштебейт, тартпайт. Алар эмнени көрүшөт? Алар мисалы Кытайдын телеканалын көрүшөт, Тажикстан телеканалын көрөт, Өзбекстан телеканалын көрөт, Казакстандыкын. Эми ошол жерлерге ушул телеканалдарды алып барып орнотсо болбойбу? Жанагы санариптик көрсөтүү деген ошол жанагы антенналарды орноткону менен, бирок жанагы санарип үйгө алып барып ресивер коюп туруп эле ошону көрсөтсө болот, бирок ошону дагы мамлекеттин анча-мынча чамасы жетпей атат окшойт. Ошол аябай алыска айылдарга ошону жеткирүү. Телевидение жаатында иштеген кызматкерлердин кимисин баалайсыз деген суроого коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Мен бир эле журналистти баалагым келет. Бул ушул жакында көзү өтүп кеткен журналист, эң чоң журналист Улан Эгизбаев. Ал өтө чоң журналист болгон. Ал келгенде, жогорку кеңешке келгенде, анын депутаттар дагы корккон. Себеби ошол депутаттар өзүнүн бир косягын чыгып калабы депчи. Көбүнчө Нурзат Токтосунова. Өзүнчө көргөн журналистим жок албетте. Бирок ошентсе дагы чынында эле элдин камын көргөн, эл үчүн жүгүрүп жүргөн ар бир журналист, менин оюмча, ар бир журналист баалоого татыктуу, ар бир журналистке эфирден пайдаланып, ошо ар бирине ыраазычылык билдирмекмин. Мен ошол журналисттердин арасынан Темирлан Акматовду баалайм. Анткени ал университеттерде, мектептерге жаш окуучулар, студенттер менен пикир алмашып, аларга жардам көрсөтөт. Анан мен ушу бүт эле журналисттерди кадырлайм, бактайм, сыйлайм, анткени алардын деле жумушу оор. Кыргызстандагы журналисттерден мун жакында эле кайтыш болгон Улан Эгизбаев деген байкени жакшы көрчүмүн. Анткени ал өтө кадыр бартуу жана чындыкты айткан өтө улуу адам болчу. Кимисин баалайм, баарын эле баалайм, потому что журналист болуп эметкен деле кыйыныраак деп ойлойм. Жумушу деле скороговоркаларды айтыш деле абдан аябай кыйын деп ойлойм. Эми ар бир жумуштун ээси кыйын. Мен баалаганым ушу жаш кыз чыгып жүрөт, Ширин Асанакунова деген. Жүрөктүү, абдан ачык айткан журналисткалардын бири, ошону абдан жакшы жумуштарын баалайм. Мне нравится Айзада Джамгурчиева. Ее работа весьма качественная, и мне нравится, как она ведет свою работу. Эгизбаев ошо аябай мыкты жигит болчу. Аябай жакшы чыгарып, жакшы келет деле, бирок ошо эме өлүп калды, эми эмне кылабыз? Тоже өлүп калды го, рак болуп барып ким эле? Салтанат Саматова деген ошол жакшы. Ошо экөөнү көбүнчөсү жакштырчумун ошол. Бардыгын эле баалайм, ар кимдин өзүнө жараша эмгеги бар, өзүнө жараша баалуулуктары бар менимче. Журналисттердинби? Жок, эметпейм, билбейм. Мен эсте калган деле журналисттерим жок экен, кечирип коюңуздар. Уланды мен көз салып жүрчүмүн да, ишмердигине, тайманбастыгына, кандан кайра тартпай жасаган долбоорлоруна көз салып, таң калып калчумун. Ушундай бала болот экен. Ушундай дагы ташка тамга баскандай кылып чындыкты көзгө сайып сүйлөгөн чыныгы журналист экен деп аябай эме кылып баа берип жүрчүмүн да. Албетте аябай өкүнүчтүү. Ушундай баланын биздин арабыздан кеткени аябай өкүнүчтүү да. Бирок ушул жерде бүгүнкү темага кайрыла турган болсок, телевидениянын жоопкерчилиги эмнеде дегенде, албетте ошол жама, ошол чөйрөдө иштеген кызматкерлерде да болушу мүмкүн да. Жоопкерчилик сөзсүз түрдө биринчи орунда алардыкы болот. Анан ушул жерден микрофон кармап эфирге чыккандын көпчүлүгүн баягы коомчулуктагы адамдардын баардыгы эле журналист деп эсептей беришет, чынбы? Анан акыркы учурларда журналисттер аша чаап сүйлөй берет, журналисттер калпты
жакшы калпайта берет, журналисттер ушакчы болуп кетти деги айтор жаман сөздүн баардыгы ушул телевидение жаатында иштеген бир кызматкерлерге сөз тие баштады. Бул да болсо жанагы бир жагынан журналисттик билими жок, же болбосо жанагындай тамаша чөйрөсүндө жүргөндөр, шоу бизнесте жүргөндөр баягы телевиденияга келип сөздүн чебердилигине салып бир аз алып баруучу болуп анан алар менен элдин алмаштырып аткандыгы дагы баягы телевидениянын жоопкерчилигинин кетишине себепчи болуп атат да. Ушул жөнүндө айтыңызчы, ушулар боюнча көз карашыңыз. Тележурналистика, радиожурналистика, гезит журналистика болуп бөлүнөт, өзү журналист. Бирок деген азыр мына биз көргөн тасмада журналистикага тиешеси жок адамдарды тааныйм деп атат да. Азида туура айтып атат. Микрофон кармаганын баардыгы эле журналист эмес, биринчиден. Экинчиден, журналист баягы журналист деген аталышка доо кетишинин себеби ошол. Айрым журналисттер өзүнүн журналистмин деп атаганы менен бирок журналист эмес, ошолор жанагындай биздин профессияны булгагандыгында. Андайлар жок эмес, бар тилекке каршы. Алып баруучулар журналист эмес, алып баруучулар булар шоу бизнестин өкүлдөрү деп эсептейм мен. Алар ошол бир иш-чараларды алып барат. Журналист деген ким? Журналист деген бул жанагы биринчи булак деген бир жерде иш-чара өтүп атса, мисалы үчүн мен көп форум митингтерге барам, ошол бир жерде форум өтүп атса, ошол форумга барып, өз көзүм менен көрүп, ошону кимдин эмне деп сүйлөгөнүн жазып, элге жеткирген мен журналистмин. Мен биринчи булактагы журналистмин. Ушул адам журналист болот. Ошондой кылбаш керек. Журналистиканын эң биринчи, Азияда туура айтып атасыз, эң биринчи максаты бул жоопкерчилик. Сен жазган нерсеңе жооп бересиң. Анан журналистиканын эң негизги миссиясы бул ошол маалымат жеткирүү, каралоо эмес, жамандоо эмес, бул маалымат жеткирүү. Элдин арасындагы болгон нерселерди бийликке жеткирүү, же болбосо элдин арасындагы нерсени элге жеткирүү. Улуумундагы журналисттер, же болбосо ошол кездеги баягы телевидение жаатында иштеген кызматкерлер азыркы жаш журналисттерди, теле алып баруучуларды ар дайым сындап келишет эмеспи? Мейли алардын сүйлөгөн жагынан болсун, мейли алардын кийиминен болсун, деги айтор ишине канааттанбайт десек болот. Мына алтын эже деле сындайт. Ага чейин андан мурунку биздин эжелерибиз деле сындап келет. Бирок ушул учурдан бир суроо узаткым келип атат сизге, учурдагы жаш журналист катары. Биз учурдагы телевиденияда иштеген кызматкерлер, журналисттер, алып баруучулар учурдагы коомдун талабы менен иш алып барганыбыз жакшыбы же телевидениянын талабы менен иш алып барганыбыз жакшыбы? Учурда негизинен айтканда коомду дагы анан телевидение жагында экөөнүн тең талабына шайкеш келишибиз керек да. Чындыгында эле көпүрө дегендей журналисттер ошо бийликке коомдогу жаңылыктарды, көйгөйлөрдү жеткирип жатпайбы? Ошол жеткирип эле калбастан, менимче, биз чагылдырган көйгөйлөр кайра өзүнүн натыйжасын бериш керек да. Натыйжалуу болгондо гана журналист боло алат деп эсептейм да. Тилекке каршы азыр айтып коет го, адилет сөз ачуу, айтпасаң тилиң, айтсаң дилиң күйөт депчи. Мисалы, бөлүнөбүз да бизде деле телевидениядачы мамлекеттик, жеке дагы башка эл аралык ушундай жааттардачы. Анан көпчүлүк эле учурда чындык бул мамлекет телеканалда иштеген кабарчылар кандай иштейт, жеке жактагылар кандай иштейт. Ошон үчүн азыр көпчүлүк жаштардын тили дагы кээде дили дагы күйүп турган учурда, бирок биз канткенде телевидениянын жоопкерчилигин учурдагы журналисттер кантип мындай ала алабыз? Жоопкерчилик. Телевидениянын жоопкерчилиги мыкты болуш үчүн. Менимче азыркы учурда жоопкерчилик бар эле. Бардыгы эле телевидение жаатында аракет кылып атат. Жоопкерчиликтүү эле өзүнүн материалдарын чалдырганга. Коом эле байкап айтат да, койсо. Телевидениянын жүзү эмнеде болуш керек? Кандай талаптарды өзүнө камтыйт? Биринчи декорация. Декорация аябай роль болуш керек. Ага художник иштейт. Декорациягачы. Андан кийин гример. Ак кийсең анча болбойт, ак кийдер жакшы чыкпайт да. Кара, кызыл, ушундай бир эмелер аябай жакшынакай чыгат да. Режиссер ошого көңүл бурат. Негизичи жалтыраган алтын тиштерди биз боетип койчубуз илгеричи. Эме менен ак, эме менен боеп койчубуз.
тиши көрмөй калат деппи, тиши жок болуп калат деппи. депчи. Алып баруучу сөздүн маанисине кандай багытта кетип атат. Мисалы, азыркы биздин алып барып аткан Айзада кандай, мына биз кызыктуу мамиле кылып атабызбы? Жакшынакай мындай сиздер эметкен жоксуздар да, тажаган жоксуздар. Ушу сыяктуу бир жакшы кызыктуу маек болуш керек да. Рабиха эже ошо ток-шоудагы ошо телевидениянын жүзү деп айтып кетти. Ал эми жаңылыктарда болсо ар бир журналист ошол съемкага чыгып атканда оператор, монтажер менен чыгат. Бизде эң башкысы видео кадр. Мында оператор да мыкты болуш керек да, канчалык мейли журналисттин тексти анча болбосо дагы, бирок эгерде операторуң мыкты болуп, жакшы кадрларды алып, жакшы жабылса, эгер материал жакшы монтаждалса, анда сен ошол видеоң менен жеңип кетесиң да. Канчалык видео мыкты болсо, анан айтып кетет элем, кээ бир учурда көргөзүп калат, эфирде да сыйлаш керек да, кадрларды дагычы. Жанагындай кан же өтө эле мындай этикага келбеген нерселер, ошолор да кээде айрым учурларда ошо каналдарда көрүнүп кетет да. Андай болбош керек. Андай болбош керек. Жабып, мындай сактаганга аракет кылыш керек да. Оператор бул режиссердун көзү. Ооба. Режиссердун эки көзү. Оператор аябай кыйын. Алып баруучу тили деп бар. Жакшы, келиңиз. Мисалы телевидение тармагында көптөгөн теле берүүлөрдө мен өзүм көргөн учурларымда бар. Кыргыз тили, кыргыз сөздөрүн колдонушпайт да. Мисалы өзү кыргызча ушундай сонун сүйлөп келатып эле уже, даже деген сөздөрдү кошуп жиберет да. Эми ошол мисалы дагы ток-шоу жана башка программаларда конок болуп келген адамдардын дагы сүйлөгөн сөздөрүн режиссерлор карайбы? Кечирип коюңуз эже, сизден мурун мен өзүмдүн оюмду айтайын. Мен КТРден башка жакта режиссерлорду жолуктурбадым, башка каналдарда режиссер деген жок. Атайын ошол көрсөтүүлөрдө режиссер деген жок. Мүмкүн жанагы Айзаданын чыйыр ток-шоусундай мындай ток-шоуларда режиссер болушу мүмкүн. Мен Россияда, Москвада окугам, Академия ТВда окугам, ошондо байкаганмын. Аларда жанагы Саламат экөөбүз жаңылыктарда иштеп жүрүп, съемкага чыкканда оператор анан сен экөөң чыгасың да. Ал жакта 5-6 адам чыгат да. Звукорежиссер, режиссер, оператор, монтажер, анан журналист, еще продюсер болуп бир съемкага барганда кичинекей эле бай, мисалы үчүн бир жерде авария болуптур, ошол жака барса, ошол жака 5-6 адам болуп барат да. Бул бир группа, бир сюжет жасайт. Маданият жана маалымат министрлиги кыргыз тил маселесине көңүл бөлүп атат. Мындай баягы камчыны алып чаап башкарыш керек болуп калды окшойт да. Себеби дегенде 500 телеканал эмес, 500 массалык маалымат каражаттар, ага гезиттер, сайттар кирип кетет. Ошол массалык маалымат каражаттарында атайын мыйзам кабыл алган. Бирок ошол мыйзамды Кыргызстанда мыйзам сакталабы, сакталбайт да. Ал мыйзамда мынтип айтылат. 50% кыргызча, 50% орусча айтылат. Анан кийин деген тиги телеканал көрсөткөн көрсөтүүлөрдүн 50% өзү чыгарган көрсөтүү болуш керек. Мисалы чыйырга окшоп өзүнүн каналдын өзүнүн чыгарган көрсөтүүлөрү болуш керек. Мисалы үчүн башка каналдар баягы мультфильм, чет элдик кинолор менен жаап коюп атпайбы? Эфирдичи 24 саат убакыттычы. Ошон үчүн ошондой жазылган да. Ал мыйзамда бар, бирок ошол мыйзамды аткарбагандар болуп атпайбы? Эгер журналист болом десеңер, азыр кыйын журналист өзү режиссер. Өзү монтаждайт, өзү тартат. Өзү тартып келген материалын өзү монтаждайт. Өзү монтажда өзү эфирге коет да. Универсал. Азыр бизде көп балдар ушундай, көп кыздарчы. Даже режиссер жок эле иштей берет да. Жакшы, келиңиздер, мына дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген конокторго да коомчулуктан бир нече кошумча суроолор келген, анда жооп алалы. Учурда эми онлайн журналист, адистешкен журналист деген бар эмеспи? Маалыматыңыздар бар. Ошол боюнча келген экен суроо. Адистешкен журналист болгон жакшыбы же ар тараптуу ар кандай жанрдагы эфирлерди алып барып көнгөн артыкпы дейт. Бир аз тажрыйбам көбүрөөк, Салаватка караганда мен жооп берейин. Мен универсал журналистмин. Бул деген аябай жакшы экен. Анан айтып коюш керек, журналист деген баардык нерсени билүүгө милдеттүү эмес. Журналист ар бир нерседен
өзүнө жараша керектүү маалыматты жеткире турган маалыматты кабарды билүүгө милдеттүү. Бирок бирдеке десең эле сен деген журналистсиң, сен билишиң керек да дей берет да. Мен анан орусча айтканда я вам не обязана деп коем. Чындап эле мен милдеттүү эмесмин, баары жоктун баарын билгенге. Анан универсал журнализм деген себеби мисалы үчүн түрдүү тармактар бар да, маданият тармагы бар, саясат бар. Ошол жакшы себеби дегенде баягы мисалы үчүн жанагы журналистика жашарып кетти деп атпайбы? Мисалы үчүн артыбыздан да салаваттар келип атпайбы? Болуңуз деп аркабызданчы. Ошол журналисттер көп дагы, анан салават мен ордун баса турган болсо, мен башка тармакка дагы кетишим керек да. Онлайн журналистика, тележурналистика деп кетишим керек. Анан жаш журналисттер көп журналистика жашарып кетти. Ошондуктан бир нерсе менен эле жүрө бербей, ар тараптуу болгон адамдын өзүнө жакшы. Жакшы, келиңиз сизге суроо. Телевиденияда иштеп, өзүңүздүн ишиңизден ката кетирип, ыйлаган учуруңуз болгонбу? Жумуштун кыйынчылыгы эмнеде дейт? Менде андай боло элек, чынын айтайын. Бирок жумуштун оорчулугу мен көбүнчө тазалык жаатында жасаган жааттайм. Бардык тармакта эже айтып өткөндөй жасаң билгенге аз болсо да билишибиз керек да, маданият, саясат дегендейчи. Бирок мен өзүм негедир тазалык жагында шаардын тазалыгандай, ошол эле акыр чекери, ооба, ошондой. Анан ошол учурда бир маселени айтайын, болгон окуяда өзүм барып, ошол акыр чекер төгүүчү жай бар, биздин шаар четинде, көргөн билгендер барбы билбейм. Анан ошол жакка барып, жайында болчу, ал жакта аябай абал катаал, чындыгында эле 4 жыл мурда болсо керек. Жайында барып тартып жүрөбүз, эжелер келип аябай урушуп биздичи, кеткиле, эмне бизден башка эч ким жокпу, баргыла депутаттарды, бийликтегилер тартпайсыңарбы, эмне үчүн бизди тарта бересиңер деп, ошентип аябай катуу бизди урушту, камерабызды дагы чапкылап ийгенге аракет жасашкан. Анан ошентип мен дагы эже коюңуз дегичи болбой оозума чимин кирип кеткен ошол жерден. Жөтөлүп какап, анан элдин баары бул кыз эмне болду депчи. Анан ошондо биринчи жолу жүрөгүм түшкөн да. Андан кийин дагы барам, бирок барган сайын сөзсүз өзүмдү коргоп ошентип жүргөнгө аракет кылам. Бир жас Меңди Мамазайырова деген акын редактор экөөбүз барып бир жасуучу карыя агайды тарттык да. Анан кулагына неме кийлеп алыптыр. Наушникчи. Биринчи улуттук китепканадан тарттык. Анан тартканда кулагын немесин, наушнигин жоготуп алды. Анан жоготуп алып үйүнө келдик. Анан үйүнө келип баягы бөлөк наушникти кийип, анан оператор экөөбүз тартып атабыз. Эже тиякта отурат. Анан тартып атса, кулагына кийди да. Анан кийгенде мен жөн турбай, оозум жөн турбай, муну менен жакшы угасызбы деп сурадым да. Аябай жакшы угам десе, мен дагы апам да кулак укпайт, апама да бирди алып беришим керек экен дедим да. Анан ошо менен съемканы тартып баштадык. Анан тартып баштасак эле оператор айтты: "Эже, шум болуп атат, аябай шум кетип атат." Оператор кулагына наушник киип турат да. А мен укпайм. Анан мен айттым: "Агай, кулагыңыздагы наушникти алып коюп сүйлөңүз. Болбосо деген шум кетип атат" десем, ал алып койду. Анан кийин съемканы тартып бүттүк, үйүнөн чай иштик, отуруп кеттик. Анан бир күндөн кийин эле мага чалып атпай: "Ай кызым, уят болот. Жетекчиңе айтам, баягы наушникти сен урдап кеттиң." Баягы жерден эсим эле болуп калды да. Мен айттым: "Жок, Кудай урсун, алган жокмун" десем, "Ушундайыңда жабылуу аяк жабылуу боюнча калсын, алып келип бер" деди. Мен меңдежеге чалдым: "Эже, мен өлдүм. Ушундай болуп атат, эми мен эмне кылам? 2 күн кайгырам, түн уктабайм, ыйлайм. Эми эмне кылам мен депчи. Анан 2 күндөн кийин кызы чалбадыбы. "Эже, кечирип коюңуз." Ал чөнтөгүнө салыптыр дагы, көйнөгүн чечкенде эмеге кир салгыч кыргыт үйүптүр. Анан кир салгычты карабай, ар бир жерден 1 сантиметрден издешип таппайт. Анан жанагы режиссер алып кетти. Апасын алып берсем деп кызыгып аткан. Ошону алып кетти. Жакшы, кийинки суроо көңүл бөлөлү. Азыр токтой тур алтырым. Анан мен ошолор кайра айтканда мен аларга мен рахмат айттым. Эгерде силер айтпасаңар мен өмүр бою өзүмдү кыйнап, мен как-то мындай кыйналасың да.
өзүм жаман сезбекмин. Рахмат. Мен өмүрүмдө телевидениеде ушундай бир күн болгон. Жакшы, кийинки суроо сиздерге. Азыркы кезде коомчулуктун талабына жооп бере турган телеканал барбы? Себеби мамлекеттик телеканалдар бийликтин сөзүн сүйлөйт, жеке телеканалдар болсо жетекчисинин сөзүн сүйлөйт дейт. Мен ойлойм жок. Ошондуктан мен ошол азырынча мен жалгызмын. Ошол элдик көз кара, эч кимге көз карандысыз болгон элдик чыныгы журналистикага мен кадам таштап атам. Менин максатым ошол аппаратура ала албай жүрөм. Түз эфирге чыгара турган мондай бир камера, анан түз эфирдин өзүнүн лайф деген аппараты болот, мондай кичинекей. Ошону алып алсам, соц тармакта болобу, кошуналар болобу, ким болот, кайсы актуалдуу тема талкууланса, ошол жерге жетип барып, ошонун чымтөгүнүн түз эфирде көрсөткүм келет да. Ошондо деген менин жетекчим эл болуп калат да. Чет өлкөгө көп чыккан журналисттер бар. Ал жактагы телеканалдар менен кыргыз телеканалдарын салыштырыңызчы, деңгээли кандай дейт? Мен чет өлкөгө Туркияга, Америкага, Прагага жана СНГдагы мамлекеттерге барып келгем. Алардын бири Туркияда 2 ай бою стажер кылгам, Тыртабас деген канал бар. Ал жактан бизден эми чындыгында өйдө канча да өнүккөн мамлекет. BBC сыяктуу чет элдиктер каржылаган телеканалдар бар эмеспи? Биз алардан чет элде болуп жаткан маалыматты алабыз дейт. Алар аркылуу алып атпайбызбы? Ал эми биздин мамлекеттик телеканал чет мамлекетте болуп жаткан окуяларды түз алып көрсөтө албайт. Бул учурда кыргыз телевидениясынын жоопкерчилиги кандай болуп калат? Чындап эле ошондой. Кыргызстандагы чет элдик массалык маалымат каражаттары аркылуу биз дүйнөдөгү болуп жаткан окуялардан кабар алып атабыз, каерде эмне болуп атканын. Бирок деген алар бизге таңылып аткандыр. Айзданын суроосу аябай туура. Таңылып аткандар биз билбейбиз. Көргөн көзүбүзгө ишенип же ишенбейбиз. Бирок деген ошол биздин мамлекеттик каналдар чет өлкөдөн алып берип, биздин жарандарга маалымат көрсөтсө, кабар жеткирсе жакшы болмок. Бирок деген баягы техникалык жактан бир аз жетишпейт болуш керек. Анан баягы биз чет өлкөгө чыктык деп мактанышат, спутникке чыктык, анан космоска чыктык деп мактанышат. Бирок деген Кыргызстандагы болуп аткан нерселер эле кетип атпайбы? Ошол биздин эле мамлекеттик каналдар. Мамлекеттик каналдарга аябай көп акча бөлүнөт да. Ошол биздин эле мамлекеттик каналдар чет элде болуп аткан окуяларды эми Салаватка окшоп чет өлкөгө чыккан гана журналисттер гана алып келип бербесе, күн сайын биз чет элдик маалыматтарды бул учурда жоопкерчилик кандай болуп калат? Биринчи булактан ала албайбыз. Ошол эме туура эмес. Бул деген жоопкерчиликтен мурда айзада неме биздин укугубузду тебелеп атат. Тебелеп атат, э? Азыркы журналистика деген атка татыктуу дейт. Мына айтып жатпайбызбы, журналист бир гана жазганды эмес, өзү тартып, өзү монтаждап, өзү сүйлөп, бир материалды өзү даярдап берип жатат. Ушундай деңгээлде жетти. Менин оюмча, журналистика өсүп жатат, журналистика татыктуу деп ойлойм. Дагы чыгар, алдыда дагы убакыт бар. Жакшы. Мындай философия жагына карай турган болсом, журналистика деген атка татыктуу эмес. 20%ке татыктуу, 80%ке татыктуу эмес. Анткени биз деген окуганыбызда дагы, көргөнүбүздө дагы, укканыбызда дагы, гезиттен окусак дагы баары бир реалдуу турмушта окуй албай атабыз. Реалдуу турмуш Кыргызстанда башкача. Канча бир 50 жылдык болуш керек. Ошо мындан 10 жыл, 12 жыл мурунда ошо 50 жылдыкка карата ошол КТРде иштеген бир инсандар жөнүндө көрсөтүү даярдайлы деп ошол Тамара Хусейновна жөнүндө даярдаганбыз. Анан ал бир чоңго жакпай калган экен. Аны эмнеге көрсөтөсүң деп мени урушту. Урушканда мен көкпетмин дагы, көгөргөн эме мындай жаман мүнөзүм бар. Ошол көкпеттик менен жумуштан кетип калгам. Ошол Тамара Хусейновнаны тартып көрсөтөм деп атыпчы. Айынан. Бирок ал эже аны билбейт болуш керек. Турсун Исаева деген эже айтып калды. Айсулуу Токонбаеванын сүрөтүн таап кел депчи. Аны мен Айсулуу Токонбаеванын үйүнүн адресин алып барсам үйүндө жок экен да, анан кошунасы чыгып, ал атасынын үйүндө деп Асанбек Токонбаевдин үйүнүн адресин берип атпайбы? Мен аны Токонбаевдин мен жетекчим экенин өзүм тааныбайм да, көргөн эмесмин. Жетекчи экенин билем, бирок өзүм көргөн эмесмин. Анан кийин үйүн таап бардым. Анан барып турган эшигин шыңгыратып, мен телевидениядан келдим. Кыйын киши болуп барып атпаймынбы? Анан ал келиңиз, кириңиз деп киргизди. Анан мага келгендеги максатымды айттым. Анан ал кишиге бүт сүрөттөрдү алып келип берип,
сүрөттөрүн баарын алып чыгып берди. Анан кыйын киши болуп отурам, телевидениеден келген кыйын киши болчу. Анан кийин аябай мындай эме киши экен да, адамгерчиликтүү экен. Мага чай алып келип берди, бир эмеге кружкага. Аны ичтим. Кыйын киши деловой айттым эле. Анан кийин 2 күн болгондон кийин Латипе Калидар эже көз терезеде турсак ошо киши келатат. Эже мен кече ушу кишинин үйүнө баргамсың. Ай, бул киши деген сен жетекчиң да деп атпайбы? Апи деп анан аябай таң калгам да. Жакшы, келиңиз, кол чабайлап. Көчүдө жетекчини байкабайбыз. 21 жылдын ичинде көп жактарга бардым, көп жумуштарда иштедим. Анан баштан өткөн окуя ошол Баткенге барганда. Баткенге барып, баягы ата-энем барбаган, ата-энем буту басып барбаган жерге мен биринчи жолу бардым Баткенге. Араңыздардан Байамандан башкасын бар, башка жакта болсо бар элексиңер да чында, силер деле. Ошол мен биринчи жолу басып бардым Баткенге, барып иштегени бардым. Анан баргандан кийин карасам баягы айтылчу, тартчу, жеткирүүчү маалыматтар, проблемалар, көйгөйлөр укмуш көп экен да. Баягы мага жумуш укмуштайм, билектүү түрүнө алып иштей бериш керек да. Көрсөтүп, бул бияқта мындай экен, мындай, андай болбош керек, мынтиш керек деп эле ошо репортаждарды бере берип тургандай болуп калды да. Анан кийин баягы чыныгы журналист болсоң көзүң күйүп кетет. О, менде жумуш толтур экен. Болду анда баштадык деп барып эле ошол Байаман айткандай жол, чек ара, суу маселеси боюнча аябай күн сайын маалымат жөнөтөм да. Анда Ала тоого жөнөтөм. Анан Ала тоого жөнөтө ошол чек ара маселеси, жол маселеси, суу проблемасы, ошол эме баткендиктер менен тажиктердин урушу, баткендиктер менен өзбектердин урушун эле бере берсем анан Ак үйдөн анда раматылык Мелис Асаналович Ишимканов ген директор болчу КТРде. Башка директор болуш дейт эле. Анан кийин ал кишиге Ак үйдөн чалышыптыр да. Тиги Арстанбековго айтып койчу. Эмне элди үрдүрбөйт атат. Баткен жакшына кале унчукпай эле жакшына кале жүрбөй. Эмне бар болуп эле тим эле ай чек ара укмуш экен, ай суу жок экен, жол деле укмуш, тим эле оңдош керек, анан кийин чек араны караш керек деп эле эмне эле чийилдеп атат. Айтып койчу дептир да. Десе анан мага ачылып алып, ай алтын жөнөтүп турбайсың дейт. Мелис Асаналович анан кийин деген билет алып жетип келдим. Анан агай, аякта деген проблема толтура турбайбы? Эмне үчүн мамлекет жетпейт аякка? Эмнеге буту жетпейт? Эмнеге колу жетпейт? Эмнеге ал проблемаларды чечпейт деп мен чыйпылдап алгам баягы. Жашмын да. Анан кийин деген эми бара-бара чечет. Сен деген өсө турган кызсың. Мындай билем аякта деген тартчу, көрсөтчү, айтчу нерселер толтура, бирок ошону дагы мындай сен элди удургутуп бир мындай революцияга үндөп аткан сыяктуу сезилип кетип атат окшойт. Ошон үчүн кичине мындай акырыныраак деди. Өзү телевидениеда реалдуулукту чагылдырыш керек деп айттыңыз. Анан азыркы кезде толук түрдө жок дедиңиз да, мындай реалдуулукту чагылдырган. Жок дегенде 60%, 70% реалдуулукту чагылдырган телевидение массалык маалымат каражаттары бар да. Ошолордон биз мына жаштар турабыз. Ошол кайсыга ишенсек болот, ошону сиз совет берип берсеңиз. 30, 40, 50, 60 эмес, бирок 20-30% реалдуу турмушту көрсөткөн каналдар бар. Аны деген адам өзү карап туруп акты карадан ажырата алган адамдар реалдуу турмушту көрсөткөн, анан кийин таңуулаган саясатты көрсөткөн каналдарды өзү ажырата билет. Келиңиз. Алтын эжеке, мен кайра эле сизге суроо бергим келип жатат. Сиз жана айтып кеттиңиз, журналисттер журналистика деген атка татыктуу эмес, көпчүлүгү деп жатасыз. Балким бул чындык, көпчүлүк жогору улуу инсандар айтып калат, биздин убакта журналистикага кирүү бул биздин убакта президент болуу менен бир болчу депчи. Азыркы учурда көрүнгөндүн баары эле, кесип тандай албагандын баары эле журналистикага келип түшүп жатат дейт да. Журналистиканын сапаты жана дагы баркы кетти дейт. Ошого азыркы жаштарга жана дагы келечекте журналистиканын баркын сактоо үчүн кандай аракет жасасак болот? Бир эле сөз, чындыкты айтыш керек. Анан баягы өзүң иштеген каналдын жетекчисине баш ийип, анан өзүңдүн чөнтөгүңө түшө турган тыйынга баш ийип, абийириң менен эсептешпей койсоң, анда ошо журналистиканын баркы дагы төмөндөйт. Азыркы учурда кагазга эч нерсе түшүрө албаган жана сүйлөй албагандар да журналистикага келип жатат. Ошого кандай карайсыз?
КТРге бир жетекчи келди, атын атабай эле койгон, атын атасаң тарынып калат да, чоң эле киши, ал өзүн аябай авторитеттүү сезип жүрөт. Ошол кишинин убагында ошол кишинин айылда төрөлгөндөр, ошол кишинин районунда төрөлгөндөр, ошол кишинин жердештери басып кеткен, колунан келсе дагы келбесе дагы, телевидениеде жөнүндө түшүнүгү болсо дагы болбосо дагы ошол кишинин туугандары, ошол кишинин жердештери ошол КТРди басып кеткен да. Анан ошондо мен айтып атпаймынбы, биз күнөөлүүбүз, ошол улуу муундар күнөөлүү, жаштар эмес, улуу муундар күнөөлүү. Мисалы үчүн мен КТРге барып калсам, мисалы үчүн Салаватты таанып калдым да, мен Салаватты келип эже жумуш бериңиз десе, мен буну алып алышым мүмкүн да. Журналистикада сиз айткандай жанагы чындыкты жазган, чын мындай өзүнүн абийири менен эсептешип иштеген адамдар болгон. Мисалы Мелис Аснарович Ишимканов киши. Ошол кишиге баары бир болчу, сен Жалал Абадтансыңбы, Таластан, Нарындан, Көлдөн, ал кишиге баары бир болчу. Эң негизгиси профессионалсыңбы, колуңан келеби, баягы касапчы сойсо дагы, чымчык сойсо дагы касапчы сойсун дегендей өзүңдүн ишиңди жакшы билсең болду. Буга чейин кээ бир Кыргызстандын кээ бир аймактарына кыргыз телевидениясы жетпейт да, көрсөтүлбөйт. Анан азыркы учурда ошо кыргыз телевидениясы 60 жылдын ичинде ошол эмнеге жетишти, жана ошонун жыйынтыгы эмнеде деп. Мен өзүмдүн КТР менен телевидениени мактана алам да. Себеби ар тармактуу болуп өлүгүп, ар кандай каналдарга бөлүнүп, мисалы маданият каналы өзүнчө болуп, спорт каналы да. Ала тоо өзүнчө, эмне деген сонун долбоорлор иштеп атат. Эжеке, бизде көбүнчө маалыматтар элге жеткирилгенде, мисалы үчүн мамлекет болсун, бир депутаттар болсун, баардыгы эл үчүн, элдин өкүлдөрү болуп эсептелет да. Аны практикадан көп эле көрдүк. Ошондой, мисалы үчүн маалымат берип жүргөн журналисттер болсун, же телеканалдар болсун, аларындай бөлүнөбү дегендей суроо да. Азияда телеканал ача турган болсо, ошол телеканалдын өзүнүн саясаты болот, форматы болот да. Саясаты форматына жараша гана алар иш кылышат да. Ошого жараша журналист дагы, мисалы үчүн НТС каналы Бабановдуку, алар деген ошол республикада журтту дайыма жакшы деген сыяктуу сөздөр менен жетекчи көз каранды. Мисалы үчүн көпчүлүк эле мырза журналисттер мындай деп айтышат да, кыз кишиге журналистика кесибин сунуштабайбыз деп. Эмне себептен? Журналистика Эми ар кандай кооптуу учурлар болуп калат. Балким ошого чыгар менин оюмча. Бирок мен кооптуу жерлерге барып көрө элекмин. Негизи кыздарга деле журналистика жарашат, анткени 6 жыл аралыгында кыздар эркектер дегенде эркектери күчтүү келет деген мааниде болсо керек, бирок кыздар деле алардан кем калбай ошо журналистикада иштеп жүрөт. Мына сиздин артыңыздан бул жакта журналисттер өсүп келатат да. Сиз ошол окуп жүргөндө эмнелерге көңүл бурбаптырсыз? Ошол кемчиликтериңизди айтсаңыз, бул жердеги сиздин артыңыздан келе жаткан муун ошол катачылыкты тууралап кетсин. Эми чын эле эгерде окуп жүрүп иштеп кеткен жакшы экен. Анткени мен мисалы окууну бүтүп, тажрыйбам жок да, жалаң окудум мен. Тажрыйбам жок барганда мага журналистикага, ошо жаңылыктарда тем более кирип кетиш мага оорчулук болду да. Анткени окуган менен ошону практика жүзүндө көргөзүү бул оор. Ошондуктан азыртадан эле ошо эгерде силерге жаңылыктар тармагында иштеген жакса же башка тармактарда иштеген жакса журналистиканын, ошол жаатында эле азыртадан эле тажрыйба топтоп, мисалы радио болсо радио, гезит болсо гезит, же телевидение жагында азыртадан тажрыйба топтогон жакшы. Телевидениянын жоопкерчилиги эмнеде деген суроону тегерегинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Салават айтып атпайбы, Америкага барып келдим депчи. Мен да барып келгем. Ошондо Кубат Кубаналиев деген кыйын бала бар экен, ошол айткан, эже бизде Америкада билген кишини албайт, жооптуу адамды алат депчи. Ишке жооптуу адамды алат депчи. Мен таң калып калгам. Эмне десем, эгерде ар бир адам өзүнө жооптуу, өзүнүн ишине жоопкерчиликтүү болсо, ошол адам ошол иштин өтөсүнө чыгат дегенде, мен ушу биздин балдарга негизги жоопкерчиликти каалайм. Журналист болом деген балдарга. 1958 жылы Кыргызстанда телевидение ачылып, ошол телеканалда ошо Тамара Хусейновна Жаманбаева эже биринчи диктор болуп 16 жашында чыккан. Ошол убакыттан бери жыл сайын 8 декабрь Кыргызстан боюнча телевидение күнү деп эсептелинет. Анан кесиптештеримди 8 декабрь телевидение күнү менен куттуктайм. Телевидение деген бул аябай кызык нерсе, ошол телевидение үчүн төрөлгөн журналисттер бар.
журналист тактык, чындык жана сапаттуу материалдарды жасаса эле биздин ошол журналистика тармагыбыз өнүгөт деп ишенем. Ошол силерге рахмат. 8 декабрь журналисттердин күнү, баардыгыңыздарды куттуктайм. Ийгилик. 8 декабрь кайсы телеканалда ким, кайсы журналист кайсы телеканалда иштебесин, баары бир 8 декабрьды байрамдайт да. Ошол сиздердин дагы 8 декабрь байрамыңыздар менен куттуктайм. Чыгармачылык бийиктиктерде жолугалы. Анан ар дайым бар болуңуздар. Чоң рахмат. Телевидение жана радио тармагында иштеген ар бир кызматкердин ишине ийгилик каалайбыз. Ошону менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.